Дыйкан чарбанын ээси Жумадыл Иматовго таандык жерди отоо басып, бир нече жылдан бери жетиштүү түшүм ала албай келген. Жакын жердеги дренаждык тутумду камыш каптаган. Биздин пойлаларыбызды көбүнчө эле саланча басып, суулар көтөрүлүп, кумуш болуп аткан. Союздан бери эч тазаланган эмес болчу берчи. Түшүмдүүлүгү төмөн болчу. Өзү састап басып бараткан. Мына мунулар таллагандан бери эле көп эле жери таланып калды мелиорациянын эмесинин артынан. Ушулардын баары эле бизге жакшы нерселерди көргөзүп атат. Жайыл районундагы 6 чакырым аралыктагы коллектордук ирригациялык тутум апта соңуна чейин тазаланып бүтөт. Андан соң жумуштар Панфилов районунда жанданат. Чүй областы боюнча коллектордук дренаждык тазалоо бизге планга берилген. Ошонун ичинен 64 километри тазаланды. Азыр биз ушу күндө Жайыл районуна аймагында жүрүп атабыз. Бу жерде Жайыл району боюнча 17 километр тазаланыш керек болчу. Азыр 17 километрдин 11 километрин тазалап бүттүк. Кудай буйрса, акыркы 6 километрлери калды. Кийинки Панфилов районуна барып, ал райондо дагы 9 километрибиз бар. Мындай жумуштар Чүй облусунда гана эмес, жалпы өлкө боюнча жүрүп жатат. Акыркы 2 жылдан бери мамлекет тарабынан абдан жакшы ирригация, мелиорацияга аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Быйылкы жылы республика боюнча бүгүнкү күндө 200 километрден ашыгыраак коллекторный дренаждык тармак тазаланды. 5000 километрдай айдоо жерлер мелиоратив абалы жакшырды. Буюрса келечекте быйыл пландап атабыз, ушу 104 жаңы единство техника алсак, анда көптөгөн жумуштарды уже подряддык мекемелерди тартпастан өзүбүз эле аткарып калат элек да. Быйылкы жылы суу чарбасы үчүн 2 миллиард сом бөлүнгөн. Анын тең жарымы атайын техникаларды сатып алууга каралган. Калугул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.